Assalamu alaikum, sizler menen Bil YouTube kanalı. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de insan alsız kılıp jaratılgan deydi. Alsız bolgonubuz üçün kээде biraz nersege de çoçup ketebиz. Mına ошол çoçugan учурда, çoçuganda айтылчу söz La ilaha illallah emес, деп же болбосо уксаң уяла турган уят сөздөр чыгып кетет. Албетте бул жаман адат. Демек, çoçugan учурда La ilahe illallah дешибиз керек. Bir окуя. Дагестанда мектеп окуучулары агайын тамашалоо максатында партасынын астына жардыргыч чыргытышат. Бул окуянын аягы окуучулар ойлогондой күлкү эмес, агайдын жүрөгү кармап өлүм менен аяктаган. Жакынкы күндөрү болгон дагы бир окуя. Америкалык бир кыз элдерди тамашалоо максатында кечинде өлгөн кишидей бетин боеп, аппак кийинип көчөгө чыгат. Аны көрүп коркуп кеткен кошунасы мылтык менен кызды атып өлтүрөт. Урматтуу бир туугандарым, кээ бирлерибиз жакындарыбызга WhatsApp аркылуу же башка соцсеттер аркылуу ар түрдүү инсанды чочутуучу видеолорду жиберебиз. Мына ушул динибизде тыюу салынган. Себеби сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам куттуу хадисинде мындай деген: чыныгы мусулман тилинен жана колунан башка бирөөгө зыян бербеген адам. Аллах Таала бизди адеп ахлактуу адамдардан кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.